Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналдан такталган маалыматтарды көрө аласыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, Баткендеги болуп аткан азыркы окуя жана биздин военный техникаларды тартып Instagram баракчаларга, группаларга ырытпаңыздарчы. Бул внутренняя военная тайна болуп атпайбы? Биздин сырткы душмандар көрүп атат аны. Ошол контролдоп коюңуздар суранам. Кыргыз-тажик чегарасында абал курч ок атышуу уланып жатат. Кыргыз-тажик чегарасындагы абал курч бул тууралуу чегара кызматынан маалымдашты. Эки өлкөнүн чегара кызматтарынын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында Баткен-Исфана жолунун 4 жергесиндеги тилкеси саат 19:30 ачылган. Бир канча мүнөттөн кийин абал начарлап кетип, тажик тарап ок атууга өтүп, Баткен районунун Чырдөбө жергесиндеги Кыргыз Республикасынын чегара бөлүктөрүнөн ок чыгарды. Эки өлкөнүн чегарачыларынын ортосундагы атышуу негизинен 4 жана Чырдөбөдө жүрүп жатат. Тажик тарап миномет жана граномет колдонууда деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Сереп Медиа. Чегарадагы атышуу протоколдун кесепетинен болуп жатат. Бүгүнкү Баткендеги чегара атышуусуна протоколго коюлган кол түздөн түз себепкер экендигине баарыбыздын көзүбүз жетти го дейм. Мына ошол күндөн бери чегарачылар токтобойт, биздин эле жерди алардан кайра арендага алдык деп кол койгон деп безилдеп жатышпайбы жергиликтүү тургундар. Жергиликтүү бийлик да өкүлдөрү ошол мезгилдеги. Тез арада Адахан Мадумаровду камакка алып, жерди кайтарып алуу боюнча ишти баштабасак болбойт. Дагы адам өмүрү кыйылып кетпеши керек. Мадумаровдун өзүнө койсоң 99 шылтоону айтып актанып олтура берет. УКМК тез арада бул ишке чекит койбосо болбойт. Тышкы иштер министри Тажикстанга бул маселени талкуулоо үчүн баруу керек. Антпесе чоң жаңжалдын башы болуп калат ушул иш. Протокол тууралуу кыңыр ишин туура болчу деп жактагандарды да иликтөө керек. Бул жерде мамлекетке чыккынчылык кылуунун даана элементтери байкалып жатат. Эртеңки күнү өтө кеч болуп калышы мүмкүн. Булак аргумент KG. Баткен жергиликтүү бийлик жаңжал чыккан айыл тургундары көчүрүлүп жатканын маалымдады. Бүгүн 27 январда Кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжал чыккан айылдардын тургундары көчүрүлүп жатат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев журналисттерге билдирди. Анын айтымында, кары картаңдар, аялдар жана балдар убактылуу коопсуз жерге чыгарылууда. Кыргыз-тажик чегарасындагы Баткен-Исфана жолундагы 4 көчө аймагында кечки саат 19:30 чамасында эки тараптан атышуу башталганын, Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка караштуу чегара кызматынын Баткендеги башкармалыгынын жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев маалымдады. Чегара кызматынын бир аз мурда тараткан маалыматына караганда, Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачыларынын атышуусу 4 көчө жана Чырдөбөдө болуп, тажик тарап миномет жана граномётторду колдонуп жатат. Кыргыз тарап чегара жаңжалы тажикстандык жарандар 4 көчө аймагын жаап алгандан кийин тутанганын билдирүүдө. Азаттыктын тажик кызматынын аймактык кабарчысынын айтымында, Исфара акимчилигинин басма сөз катчысы Зубайдулла Шамодоев жолду Кыргыз тарап жапканын, буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чукул жыйынга чогулганын билдирген. Маалымат булагы Азаттык. Биздин ушул тургундарга, жалпы эле ушул кыргызстандыктарга бүгүнкү күндө мына ушул тажик тараптын ушул 4 көчөнү тосуусу эмне себептен келип чыкты жана учурда абал кандай, мына ушул тууралуу ушул элдер эвакуация болуп атат, кандай болуп атат, ушул тууралуу бизге айтып берсеңиз. Бул азыр эми ушундай бир кырдаал оор болуп турган бизге бир саат 18-15 чамаларында бизге ушундай маалымат болду. Тажик тарап макулдашуусуз бизге билдирүүсүз 4 көчө жана биз айтып аткан 4 көчө участогунда Ош Баткен-Исфана жолунун трассасыны белгисиз себептерден тосуп салды. Эл азыркы күндө топтолуп атат деген маалымат чыккан. Ошол эле кезде биз сураштырып маалымат алганда тажик тарап биз менен макулдашпай, бизге мындай билдирүүлөрдү жасабай туруп, ошол чегарага жакын жерде курулуш иштерини баштаган. Ошол күч түзүмдөрү барып, эскертүү берип, келгиле элди мындай тынч жаткан элди дүрбөлөңгө салбай бир макулдашып, провокация барбай токтотуп тургула деген мындай эскертүүсүнө баш ийбей, кайра уланта баштаганда кандайдыр бир себептерден ошол жерде жашаган элдер ошо жолго чыгып, жолду тосуп алган. Бирок ошол жердеги айыл өкмөт башчылары, райондун акими барып, президент ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү Абдикарим Алимбаев ошол жерде баары сүйлөшүүлөрдөн кийин бул калыбына келип, жол кадимки режимде иштей баштаган, ачылган. Кыймыл калыбына келген. Бирок ошого карабай 10 мүнөт, бир 7 мүнөттүн өткөн чамаларында кайра
ушундай ок атышуулар башталып кеткен. Окту ким атты? Тажик Бул тараптан тажик чыктымы тараптан же? белгисиз бизге эскертүүсүз ушундай бир провокациялык иштерге барып ушундай аракеттерди көрүшөт. Азыркы күндө бардыгы райондун акими, облустун жетекчиси, күч түзүмдөрү бардыгы өздөрүнүн тажик тараптагы кесиптештери менен сүйлөшүп атат. Баарына маалыматтарды бергенбиз, токтотууну, ушундай талаптарды коюп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми кээ бир чегарага жакын, чегара тилкесине жакын аймактагы жашоочуларды биз мындай чыгарып кетүүгө мына аракеттерди жасадык. Бизге азыркы келген маалыматта мындай жаракат алган же бир кандайдыр бир нерселер болгон боюнча башка маалыматыбыз жок.